Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Шибеге автордук программасы жана мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү автордук программанын алгачкы чыгарылышы Оштогу көп кабаттуу имараттарга байланмакчы. Албетте алардын мыйзамдуу же мыйзамсыз иштерине көбүрөөк көз чаптырабыз. Ушул мага берген жергиликтүү бийликтин тизмесинин сап башында Эмаком, Пикстрой жана Бизнес Хаус курулуш компаниялары турат экен. Ошол жогоруда аталган компаниялардын канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө жүргүзүп жаткан курулуш иштерине болгон мамилеси мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигине маани беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Иликтөөнү чуу дегенде эле сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мыйзамсыз өз билемдик менен курулуп жаткан имараттардагы көрүнүштөрдөн баштайлы. Эми мисалы үйдүн документи бүтүп калса, кызыл китеби колуңуздарга тийип калса, кандай жакшы нерсе туралы. Салтанат эже Эмаком курулуш компаниясынын Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн 351 дарегинде курулган үйүнүн үй башкаруучусу. Өзү дал ушул имараттан батир алып жашап келет. Көксөгөн эле үйүн документтештирүү ушул маселенин үстүнөн Эмаком компаниясына дагы даттанышып, ал эми компания болсо мыйзамдаштыруу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен соттошуп келе жаткандыгын билдирип, Айтор көйгөй жакынкы жылдары чечилери белгисиз. Мен эми бул мурунку жашоочулардын атынан дагы сиздердин атынан сүйлөй алам. Бир гана менин неме кылган жерим, мен эле эмес элдин баары аны билип деле калса керек. Ушу 3 жылдан бери мен культура эмне үчүн ушу немени бербейт? Уруксатты бербей атат. Ушу мен культурадан уруксат берилиш керек экен документтерди тапшыруу үчүн. Документти неме кылыш үчүн мынагы бийиктиги тууралуу сотко берилип калган кагаз. Бул жерде ушу бийлик тараптагылардын бирөөсүнүн интереси болсо керек деп ойлойм. Себеби сот ушунча 3 жылдан бери эмне үчүн сүрүп жүрөт? Сулайман тоого жакын жайгаштырып же анын көрүнүшүн жаап кое тургандай курулуш толугу менен мыйзамсыз экендигин айта берип тил тешилгендердин бири Оштогу Интербилим коомдук фондунун жетекчиси жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева. Ал биз тынчсызданган Оштогу жалпы мыйзамсыз курулуштар боюнча урунтуу окуяларды камтыган түрдүү багыттагы иш-чараларга баштан аяк катышып, өз ой пикирин ачык таңуулаган жалгыз айым. Ал Эмаком, Пикстрой курулуш компанияларынын алгачкы пайдубалы казылып жаткан учурдан тарта мыйзамсыз кадамдарын белгилеп, жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылуу жасап, ал тургай атайын пресс-конференцияларды уюштуруп, ошол маалдагы жогорку кеңеш президентке чейин кайрылган. Бирок ал аракеттерден бир да майнап же жооп ала алган эмес. Мен ойлойм, бул үйлөрдүн артында, бул строительный компаниялардын артында бир влиятельный саясатчылар бар, таасирдүү саясатчылар. Мисалга ошол Эмакомдо учредителдердин бирөөсү жергиликтүү кеңештин депутаты болуп турду. Эмиль фамилиясын унутуп калдым. Азыр жогорку кеңештин депутаты адашпасам. Демек булар өзлөрүнүн депутаттык мандатын колдонуп, пайдаланып, депутаттык креслосын пайдаланып, жергиликтүү бийликке таасир көрсөтүп, ошентип жарандарды киргизип, жарандарга үйлөрдү сатып, иш алып барып атышат да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Эмаком курулуш компаниясынын Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан 351 дарегинде курулган курулуштун жанында турам да, кыскасычы. Мына ушул жерде бир кызыктуу да бир жагдай бар экен. Бул Ош шаардык сот тарабынан ушундай чечим чыгыптыр да. Мынакей. Чечимдин корутундусун окуп берип коеюн. Ош шаардык сот чечим кабыл алыптыр мынакей. Ушул даректе жайгашкан ушул Эмаком компаниясынын көп кабаттуу турак үйүнүн курулушу мажбур иретинде буздуруу менен алгачкы алдына келтирүү жөнүндө доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын дегенибиз. Бул Эмаком компаниясынын ушул дарегинде курулган үй азырынча ушул сот органдары тарабынан, өзгөчө ушу шаардык сот тарабынан мыйзамдуу деп эсептелгениnden кабар берет. Бул 2021 жылдын 21 июнунда чыккан Ош шаардык сотунун чечими. Саламатсыздарбы? ЛТРден келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, Эмаком компаниясы бул түштүктө эле эмес, Кыргызстанда эң чоң компаниялардын бири.
Biz Ош шаарына жайгашкан ушу борбордук бөлүгүнө жайгашкан офисине келдик. Жөн гана суроолорубуз бар, ошолорго жооп алуу үчүн. Азыр юристти күтүп жатабыз. Ушу юристти чакыра калбайсызбы? Мына урматтуу көрүүчүлөр, Эмаком компаниясына келдик, бирок тийиштүү адистери жоктугуна байланыштуу кайра чыктык. Өздөрү 1 сааттын ичинде биз жолугабыз деди. Бул Эмаком компаниясынын юристи, курулушу мыйзамсыз деп кара тизмеге түшүп калган компаниялардын бири. Албетте биз аталган компаниянын бардык иш-аракеттери мыйзамсыз дегенден алыспыз. Бирок бул чыгарылышта Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн 351-дарегинде курулушу эбак бүткөрүлүп, эксплуатацияланып, кардарларына сатылмак тургай ээ болгон тараптар батирлерин бир нече жолу бир топ адамдарга сатылып кеткени дагы маалым. Мындай фактыларды социалдык тармактардагы коммерциялык сайттардан, атайын гезит барактарынан оңой эле тапса болот. Бирок юристтин айтымында ушул биз сөз кылган участкада эч кандай мыйзам бузуу фактылары жок. Бардык документтери өз жайында, архитектуралык шарттамалар дагы бар деген менен тилекке каршы айрым гана документтерин көрө алдык. Анткени иштин чоо жайы сот органдарында терсилип жатыптыр. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан аталган компаниянын 351-дарегиндеги курулушу тууралуу мыйзамсызделген иши жогорку сотко чейин жетип, соңунда Ош шаардык сот тарабынан кайрадан уруксат берилиптир. Компаниянын юристи катары айтыңчы, ушул номер 351-дареги жайгашкан Эмаком компаниясынын өзү негизи ал жерге 4 кабаттан ашык уруксат берилбеген экен. Бирок 6 кабат көтөрүлүп алгандан кийин кайра 1 кабат түшүрүп 5 кабат кылган экенсиздер, Турайттанбы, турбайбы? Айта эмес. Биринчиден ал мыйзамсыз деш үчүн соттун чечими болуш керек. Мыйзамсыз айтпа. Ага чейинкилердики жардамбы? Жок, ал бүгүнкү күндө сотто каралып атат, Турайттат. Прокуратура соткон 2 жолу жогорку сотко барып келди. Жогорку сотко барып келип, уже соттун чечими чыккан. Прокуратуранын дуарызды канааттандырууусу калтырылсын деген. Биздин пайдабызга чечип берген, бирок прокуратура макул болбой дагы облус сотко кайрылган. Бүгүнкү облус сотто каралып жатат. Прокуратура макул болбой облус сотко кайрылып атат. Соттон биздин пайдабызга чечкен. Мына чечимдери бар эмнеде? Канааттандырууусу калтырсын прокуратуранын арызы дегенчи. 4 кабаттан бийик курулбасын деген кайсы нормативдик актта бар? Кайерде көрсөтүлгөн? Эмакомдуки мына 351 адресте, Ленин 350. Мына Кыргыз Телекомдун түшүндө түшкөн. Үй боюнча эми ал мыйзамсыздыгы связаны с буферной зоной. Мына Сулейман Тоду охранный зона, буферный зонасы менен байланышы бар да, аны прокуратура тергеп атат. Азыр генеральный прокуратурада даже. Бул бүтүп калдыбы уже? Эми ошондой экен да, биз барып токтотсок эл чыгып калат да бизге. Жашат. Биз барганбыз, ошо 3 жыл бурун барганбыз, ошо чыгып полный бум болуп чыкканда биз барганбыз, ошондо барганбызда эл чыгат экен да бизге. Сен эмнеге биз каякка барабыз биз? Сен үйүңгө барып жашайбызбы дегенде эми ошондой кылып туруп көтөрүп коюшуп атат да. Гүлгакы Мамасалиева курулушту 5 кабатка чейин ылдыйлатканы менен мансардтык бөлүгү чоң болуп, ал тоону тосуп турат. Бул жерде мыйзамсыз аракеттерге түздөн түз мэриянын алдындагы түзүлгөн шаар куруу кеңеши жол бергендигин ачыктайт. Өзү негизи мен жанагы бийликтин экижүздүүлүгүнө таң калам да, особенно жергиликтүү бийликтин экижүздүүлүгүнө. Өздөрү бул курулуштарды мыйзамсыз деп айтып атса, андан кийин мыйзамсыз курулуш курулгандан кийин ошол мыйзам талаасына келгиле деп талап койбой, кайтып буларга коммуникацияны улаштырып берип атпайбы? То есть мындайча айтканда, элдерди киргизип, элдер жашап, анан сууну улаштырып, светти улаштырып, мусор алып чыга турган кылып, толук кандуу шарт түзүп берип атат да. Мен ойлойм, ошол шарт түзсө дагы жанагы 3-4 этажга чейин эле шарт түзүп бериш керек да. Эмнеге дегенде бул жерге турак жай курса болот, ооба. Бирок жанагы 4 этаждан бийик эмес деген талап бар да. Буферный зонада, Сулайман Тоонун буферный зонасында 4 этаждан бийик эмес имарат курууга болот деп. Бирок булардын проектиси 7 этаж болуп атпайбы? Ошол үчүн архитектура өз убагында уруксат бербей койгон да. Эмаком курулуш компаниясынын Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн 351-дарегинде жайгашкан 6 кабаттуу имарат боюнча курулушу мыйзамсыз. Аны Сулайман Тоонун буфердик аймагына салынган атайын нормадан ашыкча курулган жана дагы башка негиздүү даттанууларын топтоп, Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинин жетекчилиги сотко кайрылган.
Тарыхый маданий мекеменин юристинин тастыктоосунда Эмаком компаниясынын Ленин көчөсүнүн 351 участкасында курулушу бүтүп, пайдаланууга берилген турак жайы негизи мыйзамсыз башталган. Анткени ага архитектура тарабынан дагы уруксат берилген эмес. Маданий мурасты коргогон тарап менен курулушчулар эки тарап тирешип, акыйкатты сот адилеттүүлүгүнөн гана күтүп турат. Мына ушул буфердик зонада чындап эле жайгаштыргандыгы боюнча биз тагыраак суроону ушул Сулайман Тоо музей комплексинин юристине берели. Азыр Эмаком менен Пикстрой. Азыр сот болуп атат, соттоо процесс жүрүп атат азырчы. ЮНЕСКОга кирген, ЮНЕСКонун өздөрүнүн эмеси бар, жоболору бар. Ошонун негизинде буфердик зона аныкталган да. Ошол боюнча азыр катуу иш жүрүп атат. Ал өзгөрбөш керек ал боюнча. Мурда эскерткенсиздер булар баштан электе дагы. Алар мага чейин мен иштеген мазыла болду, ага чейин дагы эскертүү берилген экен. Даже архитектура боюнча азыр уруксат берсин деп соттошуп атат. Алар архитектура неме берген эмес да. Значит, уруксат берген эмес. Музей кызматкерлеринин тынчын алганы касиеттүү Сулайман Тоо ЮНЕСКонун тизмесинен чыгып калуу коркунучунда калды. Ага мыйзамсыз курулуштар, шалаакылыктар гана себеп. Анткени Ош шаарындагы Сулайман Тоо 2009-жылы ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурастар тизмегине алынган. ЮНЕСКонун баалуу мурастарына Тоонун 135 гектарга чамалуу жери карайт. Мындан улам маданий корукка алынган аймакты менчиктештирүүгө жана ал аймакка көп кабаттуу имарат курууга тыюу салынат. Бирок Тоонун айланасында 2018-жылдан тарта көп кабаттуу үйлөр курулуп, башка да башаламан көрүнүштөр орун алууда. Андан ары Шайыттөбөдө сол жак тарабында неме кеткен. Сол жак тарабында мүмкүн эмес, оң жак тарабында мүмкүн. Мисалы ушундай да буфердин зона кеткен. Шайыттөбө көчөсүнүн боюнча. Курманжан аткы болобу? Ал көчө. Ошол жактарга уже мониторинг жүргүзүлүп, котловандар казылып, даярдалып атат көп кабаттуу үйлөргөчү. Буферный зона экендигине карабай. Буферный зона экенине карабай деметилген биз бердик, азыр токтоп турат аларчы. Курулушу бурмаланган тиешелүү документтери убагында алынбай, мыйзамсыз башталган имараттарды токтотууга бел байлаган Сулайман Тоо улуттук археологиялык тарыхый музей комплексинин юристинин дооматтарына Эмаком компаниясынын юристи макул эмес, эч кандай негизи жок талаптарды коюп, башты оорутуп жатышат. Сот процесстеринде белгилүү кабаттардан ашпашы керек деген атайын мыйзамдуу нормаларды көрсөтө алышпай бара дейт. Муну соттор дагы талаптап жатыптыр. Ушундай ызычуулардын топтому баары бир келип документтештирүүгө такалат. Эгер чындап эле бүгүнкү күндө куруучулардын бардык иш кагаздары архитектуранын талаптарына жооп берсе, анда эмне үчүн убагында мамлекеттик экологиялык инспекциясы Ош шаардык архитектурасынын эскертүүлөрү дагы жоопсуз калган? Анда бул имарат кайсы документ же уруксаттын негизинде курулду деген суроо жаралат. Бул багытта Эмаком компаниясынын юристи курулушка ылайыктуу документтерин көрсөткөнү аракет кылды. Белгилей кетүүчү жагдай, биз бул программада Эмаком компаниясынын Ош шаарындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан 351-даректеги көп кабаттуу турак жайы тууралуу гана кеп кылып жатабыз. Эми Алмаз агай, ошондо сиздердин аракетиңиздер мыйзамдуу деп эсептейсизби? Мыйзамдуу. Биздин аракетибиз Толук түрдө мыйзамдуу. Азыр тескерисинче сиздер азыр ошол тиешелүү органдарды сотко берип атасыздар. Көзөмөлдөөчү органдарды дагы, архитектуранын дагы баардыгын сотко берип атасыздар. Биз только архитектураны берип атабыз. Биз Эми архитектурадан баштадыңыздар да. Баштаганыбыз себеби бул жерде ошо архитектуранын өкүлү катышты, жана айтып аткан Сулайман Тоонун өкүлү катышты, экотехник өкүлү катышты. Эч кимде газет этип берилген жок. Анан биз уже соттон уткандан кийин биз архитектурага кайрылып атабыз. Мына соттон уже чечим чыкты акыркы. Документ даярдап бергиле десек, булар кайра бизге ответ берип атат. Бул соттон жана милдеттендирүү боюнча бизге көрсөтүлбөптүр чечимде деди. Анан биз милдеттендирүү боюнча сотко кайрылып атабыз. Эми сот ошону карап жыйынтык чыгарса, ошого карап дагы кайрылабыз. Бириктөө бир тараптуу болуп калбасын деп атайын мынтип ат аталган компаниялардын өкүлдөрүнүн сөздөрүн, талаш тартыштарын ачык чагылдырып жатабыз. Ушундай эле мыйзамсыз дагы бир көп кабаттуу имаратты куруп, жакында тапшыруу алдында турган курулуш компаниялардын бири Пикстрой. Элдик канал биз бул компаниянын кеңсесине дагы баш бактык. Бир жол эмес, бир нече рет. Могу ЛТРдин жанына курулган зданияңыздар барбы? Ошол мыйзамсыз депчи. Неге мыйзамсыз экенин ошо эки эле суроо жооп берип мыйзамдуу болсо мыйзамдуу, документ көрсөтүп койсоңуздар эле болот. Азыр ол начальник участка эмелер жок азыр. Юрист барбы, юрист? Юрист дагы выездде. Мына ошентип Пикстройдун өкүлүнө ишенип бир жума күттүк. Юристи түгүл коңгуроосу да жок. Күтүп жооп болбогон соң кайра дагы кийин арыздануулар болбосун деген максатта дагы 3-чү рет каалгасын кактык. Булсам курулуш кеңсесинин менеджеринен түшүндүрмө алдык. Документи барбы жокпу? Эгер болсо көрсөтүп койсо деле болмок. Бирок мынтип кайсалактап качканы мыйзамсыз аракеттерден кабар берет. Биз эфирге берип койсок, анан айтасыздар.
туура эмес болуп калды деп. туура эмес болуп калды Бир депчи. жакта бир тараптуу. Бир тараптуу биздин юристибиздин айта турган сөзү бар эле дейсиздер да, сөзсүз түрдөчү. Анан эми мына экинчи жолу келип атам, мына сиз өткөндө көргөм. Эми экинчи жолу суранып келип аткандан кийин эми бул эми ашыкча эмеспи дейм да. Ашыкчараак болуп кетти биз аркачы. Барат. Кызалат болбоңуздар. Минкультурадан биз корутунду алып 4 этаждын немесине мансардасын 5 этажга менен биргеликте. Мансарды менен 5 этаж. 5 этаж. Корутунду алганбыз. Эч кандай эмеси жок деп. Эми бул жака шартка байланыштуу 5 этаж 6-чысы мансарда болуп курулуп калган. Бирок өзүңүзгө маалым, бул жерде высотасынан эме кылат экен, этажынан эмес, ЮНЕСКОдан главное, чтобы Сулаймантоону жаппаш багытында. Вот ошол нерсеге келип биздин азыр ишибиз токтоп атат. Соттоо иш. Азыр соттук териштирүү. Сотканда чечсе ушундай. Соттун Бирок чын чынына келгенде башында документи жок, эскертүүлөр карабай башталганын мойнуңа аласың. Ал мезгилде мен жок элем, бирок ошол мезгилде эми объект курулуп турат, ошо ал мезгилде бир эмес, бир нече эмелер башталып калган чындыгында. Эч кандай иш кагаздар албастан туруп баштап ийген. Баштап атканда да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Котлованы башталганда да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Барып опалубкасын коюп атканда фотофиксация кылып, акт түзүп, токтотуңуздар, алып алыңыздар документтерди деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн имараттар бар. Бирок ага карабастан куруп, адамдарды киргизип койгон. Генплан өзү бекитиле элек болсо, канча этаж каерге курулсун дегенчи. Анан бул жерде вопрос тууп калат да, анда биз эмне кылабыз? Парковканы каяка коесуздар? Площадканы каяка Ошол жагы вариант жок да. Жителдер талап кылат десеңчи. Келип туруп парковканы требовать этет. Балдарым каякта ойнойт дейт. Чын-чынына келгенде талапка жооп бербейт да. Жогоруда курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан айтылган маалыматтар менен Ош шаардык архитектурасынын ошол курулуш компанияларына берген тыянактары таптакыр бири-бирине дал келбейт. Башаламан курулуш тыйылбай жаткандыгын шаардык архитектура башкармалыгы өздөрү дагы моюнга алышат. Эми биз уруксат берүүчү органбыз да. Биз уруксат убагында берип калганыбызда бердик деп айтат элек. Азыр убагында да берген эмеспиз, өткөрүп бергенбиз. Алдага берген эмессиздер. Жок. Ошол эки компанияга да берген эмес. Алдага берилген эмес. Ошол шаар куруу кеңешинде коюлуп туруп тиешелүү талаптар коюлган. Ошо Маданият министрлигинин корутунда алыныш керек. Жана бир 10-12 пункттан турган талаптар да бар. Жер маселесин чечиш керек, жана корутундуларды алыш керек, өрт коопсуздугу, парковка, башка нормалар бар. Ошолорду коюу менен шаар куруу кеңешинде коюлганда эле курулушту ошол талаптарды шаар куруу кеңешинин талаптарын аткарбастан туруп баштап ийгенден кийин уруксат иш кагазлары жок. Азыр экөөнүн тең уруксат иш кагазлары жок. Бул маселеге какшап мыйзамдуулукту талаптаган кызматтардын бири мурдагы экотех инспекциясы, азыркы мамлекеттик курулуш агенттигинин алдындагы курулуштарды көзөмөлдөө органы. Аталган курулуш компаниялары тууралуу бир эмес бир нече жолу милиция, прокуратура органдарына кайрылышкан. Прокуратура сотко берип, ал эми сот бийлигинин чечиминен кийин кайра эле өзүбүз ишкерлерге уят болуп калып жатабыз дешет. Документтери мыйзамсыз. Ооба, ал жерде эч кандай документ жок да. Биз колубузга документ алып, гүлөндүргөн бир уруксат документтер болгон жок. Ошол айтып атканыңыз Ленин көчөсү номер 351 Эмаком ЖЧК тарабынан курулуп жаткан жанагы айтып аткан объект, ал дагы ошол 2021 жылдын 10 ноябрында соттук тергөөдө, соттук дайындоо болуптур. Ошол иш алып барып аткан. Буну параллельно Ош шаардык ички иштер башкармалыгы дагы иш алып барып атат. Эми бизнес хаус курулуш компаниясы тууралуу айтсак, мында да дал жогорку компаниялардагыдай эле абал. Бул ишканага дагы бир жума мурда келип тийиштүү документтери тууралуу суроо узатканбыз. Бул ошол архитектордун бизге берген кагазы. Бизнес хаус ЖЧКсы Ош шаары Курманжандатка көчөсү, Киргизия көчөлөрүнүн кесиши ушул да. Ооба. Мыйзамсыз дейт. Кайсы архитектура бердиңиз? Башка архитектура ушул берген кагаз кана? Мен сизге көрсөттүм. Эмне үчүн мыйзамсыз? Кандай документ керексиз? Мага архитектураныкы, надзорный көзөмөлдөө органдыкы и мамлекеттик экспертизаныкы керек. Апуиту керек сизге туурабы? Апуиту азыр акызы болуп калдыбы? Ошонусу керек. Анан экинчи блокту дагы салып атат. Экинчи блок дагы мындай мыйзамсыз дейт. Ушуга жооп берип койсоңуз эле болду. Жерде эч башка маселе жок.
Ал учурда архитектуранын шаар куруу кеңешинин документтерин көрсөтүш, бирок мамлекеттик экспертизадан өткөнү тууралуу корутундусун бере алган эмес. Бар дешип, бирок юристи аркылуу баарын ачык айтуу убадасын беришкен эле. Ошентип бул курулуш компаниясынын юристинен маалымат алууга дагы бир жума убакыт короттук. Дагы баардык кайра суроо узаттык, бирок укукту терең билген адис бизге мындай корс мамилеге жол койду. Жок, сизге бир кимдир заказ берип атабы? Заказ берген жок. Заказ бербесе кимдир заявление жазып атабы биз үстүбүздөн? Жок, заявление жазган жок эч ким. Шикаят болбосо. Эл билиш керек да, эл билиш керек. Эл билген бүткөнү көргөн айтабы. Промез айтыптыр, мына менин документтерим бар деп айтып коюң деп, анын неси бар? Документтарым бар деп атпаймынбы? Документтер бар, тийиштүү документтер бар. Агар тийиштүү документтер жок болсо, буга чейин архитектурадан же бизге АПШ, ИПШ деген нерселер бербейт эле. Туурабы? Куруп аткан имараттардын полный экөө А блок, Б блокко берген да. Ошону азыр на стадия немеде болуп атабыз да. Сотто турабы? Ооба. Иш сотто турат. Ошо Б блок боюнча. Ооба. Биринчи А блогубуздар документ бүткөн. Бүткөн, ооба. Б блокко ана документ бүт элек. Ошон үчүн иш сотто турат. Ооба. Ал өз сөзүндө жергиликтүү бийликтин биздин компанияга карата мыйзамсыз деген сөзү акылга сыйбайт дейт. Бардык документтерибиз жайында, ошон үчүн биз ишмердүүлүгүбүздү токтото албайбыз. Архитектордун айткан сөзү жоосунсуз. Эгер документтерибиз жок болсо, анда ушул көрүп турган асман тереген бир эмес 2 имаратты курууга бетибиз кантип чыдамак дейт. Бизнес хаустун мына биринчи блогунда мыйзамсыз куруу куд эле ушундай таризде кеткенде тиешелүү мамлекеттик органдар сотко өткөрүп берген. Сотко өткөрүп бергенден кийин сот органдары ошол архитектуралык уруксат иш каалдарын берүү жагын милдеттендирген бизге. Ошо биринчи блогун, азыр экинчи блогунда саудат мыйзамсыз, экинчи блогуна уруксат берилген эмес. Ушул мекеменин инспектору курулушу жүрүп жаткан өзүнө тиешелүү участоктору боюнча мыйзамсыз аракеттерин мынтип сотко көтөрүп бара жатыптыр. Алар Бизнес Хаус, Долина Строй компаниялары экен. Эскертүүлөргө таптакыр көңүл бурбай коюшкан. Мына саат 10-да ошо Бизнес Хаус дейм мына төрө жыйын. Бизнес хаус дейсизби? Бунуку мыйзамсызбы? Саат 10-да. Текшерсеңиздер, не дейт эми мыйзамсыз? Токтот десеңиздер, не деп атат агай? Биз азыр эми эмнени текшерип? Жок, барып мыйзамсыз, сиздер мисалы түздөн түз мисалы архитектурага караганда сиздер барып текшересиздер да мисалы, бул кандай куруп атасың сен? Токтот тур. Бияктан документ аяк-бияк иштерин биздин койгон талаптар аткарылбай туруп, каяктан салып атасың деп айттыңызбы, айтпадыңызбы? Биз айтып, ак түзүп, предписание берген үйлөр бар. Бар деген сотто каралып атпайбы? Анын мыйзамсыз экенин сот аныктайт. Буферный зона боюнча дагы сөз болуп келген, ошону дагы объективдүү болуш үчүн өзүнүн оозунан сурап келет. Буферный зонадабы сиздердин? Министерство культурадан атайын уруксат алынган. Мына уруксаттар колуңузда. Министерство культуранын атайын уруксаты бар экен. 12 этаждуу мансарты менен объект курганга уруксат деген сөз да бул. Кыргызчага отурган жок. Бул министерство культура же болбосо маданият министрлигинен ушул Бизнес Хауска берген кат экен. Узак кетип калат, 1 жыл жарымда кетип калат да. Кеми бир жарым кетип калабы? Ага чейин сала берели деп ошондой болот. Баягы тобок элдин ойчул ойлонгуча тобок элди ишин бүтүптүр дегенде. Ошондой болот. Сиздер Ош шаарындагы мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан 14 курулуш компанияларынын бул чыгарылышта болгону 3-өсүнүн гана айланасындагы көрүнүшкө күбө болуп жатасыздар. Албетте, аталган компаниялардын мыйзамсыз делген атайын даректери тууралуу сөз кылып жатабыз. Баса белгилеп айткыбыз келет, башка учурлары же аталган компаниялардын жалпы саясатына, ишмердүүлүгүнө баа берген жокпуз. Ошол эле учурда маалыматты жергиликтүү бийлик органдарынан тактагандан соң гана көрсөтүлгөн даректер боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Азырынча жогоруда аталган курулуш компаниялары Ош шаарындагы айрым аймактарында жүргүзүп жаткан курулуш иштери мына ушундай.
Мына бул мекеме кандай гана курулуш компаниялары болбосун, алардын курулуш иштерин мыйзамдуу жүргүзүшүндө чечим же уруксат кагазын бере турган негизги департамент. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза департаментинин түштүк филиалы. Мына ушул мекемеден экспертиза өтмөйүн мыйзам боюнча бир дагы курулуш иштерин жүргүзүүгө болбойт. Биз жогоруда 3 компаниядан ушул мамлекеттик экспертизадан өткөн документтерин гана көрсөтүүнү өтүнгөнбүз. Бирок абалга өзүңүздөр деле абдан көз салдыңыздар окшойт. Бар дешти баары, бирок көрсөтө алышкан жок. Основанием для строительства является наше заключение экспертизы. Курулушка негиз болуп, мамлекеттик экспертизанын тыянагы берилет. Көп кабаттуу курулушка укук берүүчү документтердин баарын шаардык архитектура берет. Биз өкмөттүн 114-токтомунун негизинде гана иш жүргүзөбүз. Көп кабаттуу үйлөрдү курууга сөзсүз мамлекеттик экспертизанын чечими керек. Мына ушундай документ керек. Мына бул тастыктама негиз болуп курууга уруксат берет. Андан соң гана газ же мамлекеттик курулуш агенттигинин алдындагы көзөмөлдөөчү органдан каттоодон өтүүсү милдет. Резать его нельзя. Элде ушундай түшүнүк болушу мүмкүн. Ош шаарынын башкы архитектору баарына жооп берет деп. Туура, бирок мыйзам чегинде да. Мыйзам бар. АГЗ деп коет, архитектуралык шаар куруу корутундусу. Мурда АПУ деп коет эле, азыр мыйзам өзгөргөнүнө байланыштуу бул аты дагы өзгөрүп жатат да. Ошону уруксат иш кагазы деп айтылбайт. Биринчи ошол долбоорлоого, долбоордун алдындагы документ да бул. Долбоорлоого берилет. Долбоорлоого берилгенден кийин экинчи этабы болот. Экинчи этабы анын жумушчу долбоор деп айтылат. Жумушчу долбоору бүткөндөн кийин мамлекеттик экспертизадан өтүш керек. Андан кийин курулуш көзөмөлдөө надзор органдарына каттап туруп анан курулушту башташ керек да. Эгер жергиликтүү бийликтин күчү кубаттуу болгондо, буга чейин жалпыга маалым Евростиль курулуш компаниясы сыяктуу мыйзамсыз имаратты мурда калыбына келтирүү, экскаваторлор менен сүрдүрүү иштери азыркы таптагы курулушу мыйзамсыз келген компанияларга деле ошондой мамиле жасалмак. Бирок иш жүзүндө андай болмок тургай. Айрым мыйзамсыз курулуштардын эксплуатациялангандан кийинки абалына карап, тескерисинче коммуналдык кызматтарга чейин уруксат берилип жаткандыгы акыл ар кандай адамды таң калтырбай койбойт. Мындай учурда мурдакы шаар башкаргандардын аттарын аралаштырганга дагы туура келет. Ош шаарында жалпысынан көп кабаттуу 115 турак үй курулуп жаткан болсо, анын ичинен 100 көп кабаттуу турак үйлөр тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагазларын алышкан. Ал эми өз билемдик менен курулуш иштерин жүргүзүп жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн саны 15. Ош регионалдык шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан 141 жолу жалпы курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп жаткан 26 компанияга эскертүүлөр берилген. Анын ичинен 111 жолу башкармалыктын АПШ бөлүмү тарабынан белгиленген тартипте мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлгөн. 6 көп кабаттуу турак үйү мыйзамсыз иш аракеттеринин жыйынтыгы менен курулуштары токтотулган. Жогорудагы эскертүүлөр жана токтотуулар тилекке каршы соттор тарабынан бөгөт коюлбай, тескерисинче арызданган тараптагылардын чечимдери дээрлик бардык процесстерди канааттандыруусуз калтырылган. Жалаң эле ишкерлерди бир тараптуу жамандап коркута берүү туура эмес, бирок ишкерлер касиеттүү калаанын көркүн бузбоого милдеттүү. Алар биздин ички инвесторлорубуз, бирок алардын ишмердүүлүгүндөгү катачылыктарды ордуна коюп, эң башкысы мыйзамдуу жолго салуу аракети албетте жергиликтүү бийликтин милдети экенин Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов ырастайт. А көп компаниялар горсоветтен өттүм, болду, мен уже курулушту башташым керек деп котлованды казып туруп уже нольге чыгарып коюшуп атат да. Объективдүү, субъективдүү причиналар болуп калат. Келечегинде болушу мүмкүн эми ошол жердеги телеком ушундагы үйдүн. Жанында жанында кайсы компаниялар жанында, Эмеком жанында дагы салынган. Бир Пикстрой, эсимде жок азыр. Пикстрой. Адашпасам, а? Пикстрой. Аныкы дагы мыйзамсызбы? Эми ал жер буферный зонада. Буферный зона, мана биз канча жолу буферный зона боюнча жыйын өткүзүп атабыз. Буферный зонага биз киришпейбиз. Эмнеге дегенде бул өкмөт бекиткен буну. Буну ЮНЕСКОнун тизмесинде турабыз да биз. Биз бул мамлекеттик, мындай мировой, дүйнөлүк деңгээлде биз ЮНЕСКО ошол менен турабыз да. Атыбыз чыгып турат. Кыргызстан в составе ЮНЕСКО деп. Аз біз ЮНЕСКО ошо буферный зонаны біз же кыскартыра албайбыз, же башка кыла албайбыз.
Ош шаарынын аймагында 2021 жылдан тарта жалпысынан 39 көп кабаттуу үйлөр архитектуралык уруксатка иш кагаздарын алуу менен курулуп жатыптыр. Ал эми 2019 жылдан бери карай бүгүнкү күнгө чейин 115 көп кабаттуу үйлөр салынып жаткан болсо, анын ичинен 100дөйүнүн тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагазары болсо, калган 15и өз биремдик менен курулуш иштерин токтотпой келет. Бытыранда араздашуулардын жергиликтүү бийлик менен прокуратура сотторунун ортосундагы түшүнбөстүктөр, келишпестиктердин баары карапайым эл үчүн караңгы болгону талаалап чогулткан элдин ырыскысы таза жана адилет акыйкат менен ишке ашырылса, мыйзамдуу турак жайлардын ээси болушса, ошону менен бирге эле Сулайман тоонун ЮНЕСКОдогу тагдырына зыяны тийбесе, биз жогорудагы сөз кылган курулуш компанияларынын ишмердүүлүктөрү канчалык деңгээлде мыйзамсыз же мыйзамдуу экенин соттордун чечими менен ачыкка чыгуусун күтө туралы. Демек, өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар, эгерде мыйзамдуу документтер болгондо эбак эле бизге көрсөтүп коюшмак деген пикирге келдик, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Шибеге автордук программасы болду. Жана аны мен Өмүрзак Азимкулов алып бардым. Кийинки жумадан жолукканга чейин жакшы туруңуздар.